Колдуктарыңыздан туруп коюңуздарды суранабыз. Иран Ислам Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of the Islamic Republic of Iran. Айымдар жана мырзалар, Афганистан мамлекеттик гимни жаңырат. And now, the national anthem of Afghanistan.
oyunda set bozuldu. Goldu İran komandasının 11. numara altında oynayan Amir Hossein Behtani tekisi. Goal for Iran by player number 11, Amir Hossein Behtani.
факторлардан кырмакчыбыз. Демек, Азербайжанда алгачкы 4-5 алгачкы тур Иран жана Афганистан командаларынын ортосунда оюнчу дегенде Ирандыктар алгачкыдан гол киргизүүгө жетишет. Жана бул 4-5-теги голдун соңунда Andan keyin o'zingizlar ko'p joqqa bir to'p chaylarga Olanda Afg'oniston o'yinchilari birga Iron darvozasiga jaqinlab borgan eng so'nggi gol. Uchinchi o'yinda darvozamizni do'star bu balkim shu janashar bugungi o'yinda bugungi 4-5dan o'ta ko'p qalarni o'z komandasini sürüyorken ulan taşıyor da olsa geçecek İran'dan da Iran'dan bir toğuzdan cevaplar ayta gittiğin oyunu bu göstergelerden Andan Arun Amir Marki Galin üçüncü bölümün topuncu sorun Kalmir 5. Amir Hüseyin Takari Dalışa 5. bölümün çıktığı 6. Karta Rızali 8. Mela 12. Ali Abid Anadolu'cu 13. Amir Jafar, besar geçmişten mutlaka Murat, Jafar, Zelil, Gülür, Emin, onun ayak başlaşması Ali Sami, Ramin, Emin, Kürmütür, Masakçın, Akın Sanatı Kırmızı Allah'ın kızı tutarız. Yermanın önünde Portakal, 3. dönemden darbalasında Rahmetullah Ali Zata, 5. Umut Kandari, 6. Nurullah Nazari, 8. Açmal Ali Zata, 9. Adel Başır Adel Benim, ondan sonra 3. Batman Görçü, 4. Muhammed Ahmedi, 4. Sinan Adali, 10. Samet Anlaşma Şahsiyeli, 11. Muhammed Ahmaz, 12. Hamidullah Caferi, 13. Yasir Sofi, sonra 14. Maysan Hasanov, 7. Ali Muhammed Morse'yi geçe daha bir gol bitirmiştir. Oyunda Aysel Özgür'ün goldu İran komandasının 5. numara oyuncusu Amir Hüseyin Takkali Kipisi. Goldu Umran, the player number 5, Amir Hüseyin Takkali. Bütün aldın gözde salıda jana özünün boyut көргөндө үчүн өзүнүн боют көргөндө ушул oyunun дагы өткөрүп турган учур байкайлы. Фолдордун саны 1-1, ал эми убакыт болсо 14 мүнөттөн азыраак бар. Ал ортодо Афганистандын алгачкы гол киргизүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Жана мынтип Амир Хусейн Сабохи топту дарбазадан теуп чыгаргандан кийин авал толугу менен көзөмөлгө дагы алынды. Демек Афганистан кайрадан арттан соккусун жолдоп көрдү. Бул ирет эч кандай кыйынчылык жок болгону Амир Хусейн Сабохи жеңил гана голго алды. Дагы оюнундан аркын жүрүшүн аркандыктан улантап ирандыктардын
өтө салкын oyunun көрүдөсүздөр. Жаңылышуу сокко жолдоно жок. Бул жерде эми командалыкына жүрүш гана орындалуусун Абзел 10 номердагы Афганистандын оюнчусу Саид Муштаба Хусейни өтө бир ийгиликтүү оюнду көрсөтүгөн ашыгып жатат. Дал ушул Афганистанда оюнчулардын техникалары мыкты оюнчулар болот. Ага баса билүүчү айта кетчү жагдай алардын чоң футбол боюнча улуттук курама командасындагы баса бил деп айтсак болот. Азыр команда эң негизгиси ушул оюндун алдындагы машык учуруна жоксо денелерди жийип учурунда дагы дал ушул командалык мыкты бир кандай айтсам бир чоң командалык аларда дух бар экени көрүнгөн. Ал нерсени менимче ушул оюндун жүрүшүндө сөзсүз түрдө көрсөтүүгө үлгүрүшөт. Тегичи азыр топту эмне үчүн кабылбай койдум. Ирандын оюнчусунун бутунан кет деген ой менен дагы акырына чейин чыккан эмес. 3-номердагы Бахман Гурдич бирок калыстардын өздөрүнүн мына көрсөтмөсү бар. Ал эми бул беттештин башка калыстарын да сиздер менен тааныштырып өтөлү. Башка калыс Бехроз Муртазоев Тажикстандан, экинчи калыс Анатолий Опаков Өзбекстандан, үчүнчү калыс Шухроп Сатторов Тажикстандан жана убакытты караган хронометрист Адхам Бехсибоев бул Өзбекстандан. Демек эми бардык калыстар менен атаныша алдык. Ал эми командалар болсо барган сайын дал ушул Газпром спорт комплексине күйөрмандарынын сүрөнү менен, күйөрмандарынын колдоосу менен барган сайын оюну мыкты өткөрүүгө ашыгат. Бир оюнчуну артта калтырган, бирок топту өзүнөн алдаганча алыска калтырып алды дагы Бахман Гурдич жыйынтыгында өз баштаган алды соңуна жеткирүүгө мүмкүн болгон эмес. Азыр болсо байкайлы жакын жүрүштөр орунда 3-1 жана дагы бир сокку. Бул ирет өзү жоготкон топту өзү тоскон. Бул 9-номердагы Абул Башир Ахмади жана Абул Башир Ахмадинин жүрүшүнөн топту тосолгондон кийинки биз абалдагы байкайды арттан алыстан узатылган сокку. Ирандыктар дал ушундай мыктылардын бири экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми 6-номердагы Арта Резаи өзүнүн кубаттуу соккусун дагы көрсөтүүгө кетчи алдына калыстын. Азыр убакыт эсепте башталды. Ал ортодо алыскы бурчка чыгарылган пас жыйынтыгы алыс. Демек Афганистандын мына оюнчуларынын бутуна тийип чыгып кетти деген дагы бир сокку жолдонду. Ошол эле 6-номердагы Арта Резаидин жыйынтыгы мына эми гана Афганистандын оюнчулары өзүнүн ойлогон, өзүнүн каалаган нерсесин акырындык менен ишке ашырса болот. Махмуд Саиди жергиликтүү ушул афганистандык машыктыруучу бул 19 жашка чейинки улуттук курама команданын оюнчуларын баштап келген жана Борбор Азия чемпиону ким атыгат 19 жашка чейинки оюнчулардын арасында аны дагы байкайбыз. Азыр афганистандык күйөрмандар манайын жүргөн жок. Алар тескерисинче ар бир ийгиликтүү оюнчулардын жазгыр өтүшүнөн кийин дымактанып кубануу менен дагы колдоолорун көрсөтүп жатат. Сокку жолдонобу жок, кечикти жана Афганистан оюнчуларынын ушул командалык жүрүшүндө жолсо топ колгон көзөмөлүндө айып жок. Болгону эң соңку көз ирмемден ушул чечүүчү сокку жолдоочу жерге келгенде алар өзүнүн мыктылыгын көрсөтө албай атат. Бул эмнеден кабар берет? Бул болсо Ирандын оюнчуларынын өтө мына тез ойлонорунан дагы кабар берет. Бул ирет оң канат менен башталган чабуул жыйынтыгы ирандыктар кайрадан 3-1 болчу. Бирок азыр бардык айткел дагы жалгыз өзүнө ачылып барып сокку жолдогон бул Али Джозари жана Али Джозаринин соккусунан кийин Афганистан кайрадан өзүнүн жүрүшүнө барат жана дал ушул Афганистанга дагы ушундай соккулар азыр жетишпей турган өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Кантсе дагы ушул Перс дербиси деп койсок болот. Анткени өзүңүздөр билгендей Иран, Афганистан, дал ушул Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул перстиктер болот жана алардын сөзсүз түрдө өз арадагы мына дербилери болот. Андан сырткары Борбор Азиянын чемпиону атууга ар бири чоң күчтү ортого салып жатат. Ирандыктар кыз келиндер арасында, чоңдор арасында, дал ушундай жаштар, өспүрүмдөр
жеткинчектер Айтор бардык ушул куракталардын арасында лидерлер 2 жылга чейин эл аралык турнирлер токтоп калган болчу. Азыр кайрадан ушул жаштар арасындагы турнирлердин бардыгы жанданды дагы. Эми биздин Бишкек шаарында алгачкы рет мындай ири турнирди кабыл алуудабыз жана бул башталышы мындан ары эми чоң жолсом ушул Кыргызстандын улуттук курама командалары ойнойт. Ирандын улуттук курама командасы келет. Айтор футзал майрамы дал ушул февраль-март айында жалпы кыргызстандыктарды күтүп турат. Ал эми эртеңки оюн күнгө эгерде сизди ушул Бишкек шаарында болсоңуз, эртең дем алыш күн келип ушул Кыргызстан оюнчуларына колдоо көрсөтүп оюндан эргүү алып кетүүгө чакырабыз. Айтор сыналгыдан көргөн башка, ал эми жанынан көргөн таптакыр башка экенин менимче бардыгы дагы жакшы билет болуш керек. Иран кайрадан өз мына адатынча бардыгы толук көзөмөлгө өткөрүп алды жана дагы бир сокку жана гол. Эсеп 3-0. Жана биз ушул жерден 7-номурдагы Але Жузаринин өзгөчөлөнгөнүн дагы көрдүңүздөр. Афганистандын көрмандары мына эми гана 3-чү голдон кийин бир аз үндөбөй калды, бирок менимче бул азыр гол кирген учурда гана болуш керек. Андан кийин алар кайрадан өзүнүн толук колдоосунун алдын көздөй көрсөтөт. 2-2 деген эки артта, эки алдыда ойноп атат ирандыктар жана ал нерсе командага топту тартып алууга, өзүнүн толук кандуу оюнун өткөрүүгө эч кандай тоскоолдугун жараткан жок. Ал эми Афганистандын оюнчулары мына топ менен жүрүштү. Дарбазанын көздөй узатылган пас, бул сокко түнүксүз 3-2 дегиче жок. Пастан ирандыктар дагы жаңылышты. Азыр тайм-аут жана бул тайм-аутту мына топ Афганистандын оюнчуларында, себеби Афганистандын оюнчуларында мына топ калган болчу. Ирандыктардын мутунан чыгып азыр афганистандыктар албетте ушул бири-бирине мына дем күч берип атат, машыктыруучу болсо аларга тактикалык жүрүштү көрсөтүп атат. Абалдан пайдаланып ирандыктар дагы өзлөрү бул ушул тайм-аутты колдонууга толугу менен дагы ашыгып жаткан учуру. Канча дагы көрөлү, командалар ар бири өзүнүн ийгиликтүү оюндарын өткөрүүгө ашыгышат жана биз болсо ал нерсе өзүнүн кандай жыйынтыгын берет дагы байкайбыз. Эң негизгиси командалар таза оюнду өткөрүп жатканын баса белгилеп айтыш керек. Фолдордун саны мына 1-1. Бул болсо болушунча командалар өзлөрүнүн мыкты мына техникалык оюндарын көрсөтүүгө гана болгон басым. Ал эми Афганистандыктар да жаман эмес, болгону жыйынтыктоочу абалга келгенде ушул бир аз аксап жатат. Ал эми андан башка учурларда команда толугу менен өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө ашканын дагы көрдөсүздөр. Тайм-аут жыйынтыкталды. Афганистандын оюнчулары 3 гол өткөрүп алгандан кийин тайм-аут алууга аргасыз болгон жана бул жерде башкы машыктыруучусу Махмуд Сейединин берген көрсөтмөсү эми калган 9-21 секундалык убакытта кандай таасирин тийгизет албетте байкайбыз. Эң негизгиси командалар биринчи таймды соккуларды Ирандын дарбазасын көздөй биринчи тайм эсебинен анча жолдой албай жатканын көрдөсүздөр. Буга каршылаштарынын өтө бир чоң даярдыкта экени дагы таасир берет. Бир гана ушул жаштар эмес, Иранда негизинен ушул спортко өтө спорт элдери, жаштар, өспүрүмдөр чоң бир басым жасайт дейт. Анткени алар тамактануусунан бери көзөмөлгө алып бардыгын ушул профессионалдык деңгээлде ишке ашырат дейт. Ушул нерсе дагы чоң таасирин берет. Алардын өзүңүздөр көрүп тургандай дагы ушул кыймылдоосу, бул мунун бардыгы чоң бир жумуштун дагы натыйжасы. Арткы бөлүктөн ирандыктар топту көзөмөлгө алды. Узатылган пас жана жыйынтыгы ышкыр жаңырды дагы фол. Демек калыстар экинчи фолду ирандыктарга жазды. Бул жерде ким сокко жолдойт? Азыр чикилдешеби же акылдаштыбы? Жок, акылдашты. Демек мындан ары топту дал ошол фол жасалган 6-номурдагы оюнчу Нуруллах Назари дарбазаны көздөй жолдоп көрөт жана Нурулло Назари кандай соккунун эси экенин көрөлү. Түз эле дарбазачынын колунан Амир Хусейн Сабоухи топту колго алды дагы. Бардыгын эми арттан ал өзү баштап көрөт жана анын жыйынтыгы таасири кандай болот дагы
Байкайлы. Арттан шашпайт караңыздарчы, мына өзлөрүнүн өтө эркен сезди Ирандын оюнчулары. Ашыкча кыймыл жок, эч кайда шашкан дагы жок, бардыгы жеңил гана, жоң гана, астыйдил гана, өз бир гана нукта. Жана Афганистандын оюнчулары командалык жүрүшкө басым жасаш керек, анткени жеке чеберчиликте дал ушундай үстөмдүктү ирандыктар жүргүзүп жатат. Дагы бир ирет кирип барып алыскы бурчту көздөй сокку жолдоп көргөн 13-номурдагы Амир Хамзех Седих Задех жана анын соккусунан оң жыйынтык бергөндөн кийин ал кайрадан аттуу көздөй топту калтырды. Ар бир ошол тактикалык жүрүштөрдү оюнга салып көрөт. Жеке менин оюмда Өзбекстан, Иран, Кыргызстандын ортосундагы беттештер чоң бир принципиалдуу оюндар өтөт. Өзбекстанда дагы мына ошол футзал соңку учурда чоң бир баскычта, Иранды өзүңүздөр билесиздер деңгээлин, ал эми Кыргызстанда дагы ошол бир гана футзал менен алектенген, чоң футбол ойнобогон, футзал менен жаштайынан сугарылып машыгып келе жаткан оюнчулар чогулган. Алар бардыгына атаандаштыкты мына көрсөтөрү талашсыз. Андыктан көрөбүз. Эмне үчүн Тажикстанды айткан жоксуң деп турган болсоңуздар, Тажикстанда көпчүлүгү чоң футболдон ушул футболдон ойноп жүргөн оюнчулар чогулткан экен. Аларда футзалга мына басым жасаган оюнчулар чогулган эмес, көбүнчөсү чоң футболдон дагы тандалып алынган оюнчулар. Андыктан алардан эми футзалда кандайдыр бир ийгиликти күтүү кыйын болот. Балким алар бул турнирден тажрыйба топтоп кетүүсү дагы мүмкүн. Андан башка айла арга амал жок. Көрөбүз азыр сол канат менен башталган жүрүштүн жыйынтыгы кандай коштолот. Жакшы эле жазгыр өтүүгө ашыгуу таат, алыстан жолдонгон сокку тамай эмес, бирок Сина Хайдари дал ушул Афганистан оюнчуларына күткөн соккуларды кезеги менен мал менен дагы мына жолдоп жатканын байкодуңуздар. А биз болсо азырынча көрө туралы дегичи мынтип азыр Колжан Солор катарыбызга жаңганы кошулган соң эсиңизге салып өтөйүн. Эсеп сандары 3-0 болчу жана гол! Афганистан Бали мына мынтип эми КФУ 19 турнириндеги өзлөрүнүн алгачкы голун киргизди жана бул күйөрмандардын кубанычына кубанычты кошту. Күйөрмандарды Газпром спорт комплекси мына көтөрүп жиберди жана бул голду дагы мына өтө бир ишенимдүү жолдоого жетише алды. Канча дагы мындан ары эми дал ошол Бахман Горгийжи жүрүштү кандай дагы улантат көрөбүз. Кайрадан сол канат менен өзү топту тартып алды. Мына сокку жолдоого жетишкен жок. Күйөрмандар болсо кайрадан ордунан бир козголуп турду дагы. Кайрадан оюн бул нукта уланат. Ирандыктар эми абайлоосу керек. Тегиче жекеме жеке караңыздарчы, тартканга карабай кирип барды. Калсын ышкырыгы жаңырды, фол катталды жана азыр башкы калыс Тажикстандык Бехроз Муртазоев болуш керек. Бехроз Муртазоев мына фол жасалган жерге баса белгилеп көрсөттү. Эми бул жерде афганистандыктардын дарбазачысы өзүнүн чеберчилигин көрсөтүш керек. Анткени иричи айып аянтчанын ичинен жасалды дагы. Бул тиреште кимисе мыкты болуп чыгат. Байкайлы бардык оюнчуларды артты көздөй чыгарды жана Рахматуллох Алимзада Афганистан дарбазачысы менен Иран оюнчусунун тиреши, сокку жана гол. Эч кандай тоскоолдук, эч кандай кыйынчылык жок. 5-номурдагы Ирандын капитаны Амир Хусейн Тахави 4-чү голду жолдоду жана эсеп сандар 4-1 айлангандан кийинки абалды дагы биз байкайлы. Азыр болсо жүрүш уланат, жакын пастар алыскы бурчка жана оң канат менен өзү көбүнчө ийгилик жаратууга ашыгып жатат. Бүгүн 3-номурдагы Бахман
Гургеч анын бул жүрүшү канчалык командага ийгилик алып келет көрөбүз. Азыр болсо ал андан башка мына айла амал таппай тургандай дагы таасирлерди калтырууда жана оюнчуларынын жекеме жеке жазгыр өтүсүнө бүгүнкү келген көрөрмандардын дагы мына чоң бир салымы бар. Алар ар бир абалда колдоп коштоп турат. Бул болсо Афганистандын оюнчуларына мына кошумча ынтымакты дагы берүүдө. 5,5 мүнөт убакыт калды биринчи таймдын соңуна. Фолдор болсо 2-2 экени эсиңиздерге салып өтөйүн. Жана артан байкайлы өзү 3 оюнчуга каршы дагы бир фол. Калысын ышкырык албетте бул жерде жаңырыш керек. Андан башка мына айла амал дагы жок болчу. Бирок бул стандарттык абал кандай орундалат көрөбүз. Бардыгы 2 оюнчу тосмо орнотту. Бирок 2 сол канаттагы команданын капитаны менен чабуулду баштап коюшу ыктымал. 5-номурдагы Амир Хусейн Тахатиев менен. Дал ошондой. Жана анын соккусу караш керек, баамдаш керек. Бул жерде Милад Бараухей ачык турган командалашын дароо байкаган. Дагы ал менен оюн жүргүзгөн. Азыр алыстан дагы бир сокку. Бул ирет Рахматуллах Алимизада. Артты көздөй ирандыктардын пастарын мындан кийинки жүрүштө эсептесек болот дегичи. Азыр дарбазага жөн гана мына топту буту менен көтөрүп ыргытып коюуга Суран Балканех жетишкен. Жана Афганистандыктардын 3-чү пасы. Андан ары эмне коштолот. Канча пастан кийин топтор турат. 4-чү жана сокку жолдон гол. Эсеп 4-2. Афганистан керектүү жерде өзүнүн оюнунун толугу менен көрсөтүп жатканын көрдүңүздөр. Кандай кооз командалык жүрүш болду, кандай кооз комбинация болду. Жана жыйынтыгы эсеп 4-2. Албетте Афганистан дагы бул турнирге мына жөн жерден келбегенин көрүп отурасыздар. Афганистандын дал ушул оюнчуларын буга чейин Кыргызстандын улуттук курама командасы башкы машыктыруучусу Амиржан Муканов дагы алка өткөн. Булар Азиядагы мына ошол мыкты жаш оюнчулардын бири. Андыктан алар өзүнүн мыктылыгын сөзсүз түрдө көрсөтөт деп баса элге айткан. Аны өзүңүздөр иш жүзүндө дагы көрүдүңүздөр. Эсеп 4-2. Жана биз болсо толугу менен байкап дагы көрөбүз. Тайм-аут. Жана бул Иран үчүн ошол албетте 2 голду Афганистандан өткөрүп алуу бир аз өздөрүнү күтпөгөн жагдай болуп кетти. Дагы жыйынтыгында мына дароо тайм-аут алды Алисаней Арарани. Анын жыйынтыгы Аранинин оюнчулары бул тайм-ауттан кийин өзүн кандай көрсөтүп байкайбыз. 4 мүнөт 34 секунда убакыт калган учур. Жана эсеп сандары 4-2. Мындан ары афганистандыктар дагы өзүн көрсөтөт. Көрөрмандар бүгүн менимче Афганистандын оюнчуларына өтө чоң бир дем күч берүүдө. Жана анын жыйынтыгын өзүңүздөр дагы көрөдөсүздөр. Биз болсо кайрадан мындан ары оюндун жүрүшүнө кайрадан улантып назар сала берели. Калыстар Ирандын оюнчуларынын мына бир аз паркетти сулап койгонун көр. Дагы аны азыр кургатып сүртүп алгандан кийин оюнду толугу менен дагы улантат. Мындай абал эмнеден болот? Мындай абал чоң футболдо жүрүп анан футзалга барганда паркетке билбей сонун ошол оозун чайкап түкүрүп алганда болот. Ал эми негизлеп ошол чыныгы чеберлер футзалда дайыма ойноп жүргөндөр алар ошол футзалда андай паркетти сулаганга болбойт экенин жакшы дагы түшүнөт. Ирандыктар шашкан жок, баштагыдай эле салкын кандуу. Шашпай мына кимин келесин деген таризде дагы басып бара жатат. Алардын 3-чү пасы орун алды. Жана мына 4 пас, канча пастан кийин сокку болот көрөбүз. 5, 6-чы пас жана 7-чи пасы гол. Эсеп 5-2.
11 номурдагы Амир Хусейн Дехани. Бүгүнкү беттештеги эң алгачкы голдун автору Амир Хусейн Дехани гол жолдого дагы жетиши алды. Афганистандардын экинчи пасы дейли, албетте эми мына үчүнчү пасы, төртүнчү пас, бешинчи пас, алтынчы пастан кийин алар топту жоготууга аргасыз болду, себеби фол жасалды дагы. Фолдордун саны дал ушул фолдон кийин 3-3-кө айланды. Ал ортодо Афганистандын оюнчулары кайрадан бардыгын арткы бөлүгүнөн баштайт. Экинчи пас жана ирандыктар баштагы караганда мына тайм-ауттан кийин алдаганча жандуу ойун өткөрүп аталар. Башта жоңун өткөрүп жаткан болсо, азыр ар бирин жекеме-жеке дагы мына ишеничтүү кармоодо жана дагы бир жүрүш, жыйынтыгы топ дарбазадан оюнга дагы кошулат. Жана машыктыруучу оюнчуларга ар бир абалдын толугу менен көрсөтүп түшүндүрүүдө. Алмашууга даярданып олтургандар. 2-3. Алыстан жолдонгон сокку. Жакшы эле пас болчу, бирок азыр Афганистан оюнчулары топ бизде деген көрсөтмө менен топ оюнду баштаган жок. Биз болсо азыр байкайлы. Арттан жана 3 мүнөт, топтора 3 мүнөт калды биринчи таймдын соңуна. Биринчи тайм голдорго бай болду. Менимче биринчи таймда ушул командалар тескерисинче бири-бирин изилдеп, анализдеп, андан кийин гана мына оюндарды курчтабы дегенбиз, бирок жок. Бүгүнкү беттеште алгачкы таймдан баштап эле командалар ийгиликтүү болууга дагы ашыккан. Жана мен алдын ала айтпайын, бирок Кыргызстандын 19 жашка чейинки улуттук курама командасында эгерде дал ушундай оюн болсо, анда мүмкүнчүлүк көп. Азыр алыскы бурчту көздөй топту чимилткен Эрфан Мухаммадпур жана Эрхан Мухаммадпур соккусунан кийин арты көздөй кайтты. Афганистан оюнчулары болсо жакын көзөмөлдөр менен жаңылышып калбаш керек. Пас жана бардыгы өз деңгээлинде, бардык оюнчулар машыктыруучу көрсөтмө берген жерден дагы орун алган. Афганистан кайрадан арттан өз жүрүшүн баштайт. Демек алар 2 голуна киргизди. Демек Иранга каршы ойной ала турганын дагы көрсөтүп жатат. Алар дагы бүгүн өзлөрүнүн өтө салкын канды кармоодо. Алар ашыккан жок, алар бардыгын тийиштүү деңгээлде мына аткарып жатат. Жана 4-чү фол катталды. Ооба, 4-чү фол катталды. Жана бул жерден Афганистан оюнчулары эмнени ойлоп табат? Бул жерде бардыгы мына топко жакын келип алды. Айтор машыктыруучунун дагы ушундай жерде тарамети билинет. Дагы бир пас. Тегиче топту тарттырды дагы жекеме-жеке барып туруп дарбазага ишенимдүү гол. Эсеп 6-2. Ардактуу мекендештер, Ирандын оюнчулары салкын кандуу гана түрдө ишенимдүү голду жолдоду. Жана биз болсо бул голдун автору Эрфан Мухаммадпур экенин эсиңиздерге салып өтөлү. 1 мүнөт 51 секунда убакыт калган учурда Иран 6-2 эсебинде эми алдын көздөй дагы мына сорулуучуга алды. Сол канат менен узатылган пас болчу. Жыйынтыгы Афганистан оюнчуларынын бутуна топ тийип таланып таштап кеткен. Байкайлы кандай
өзгөчө бир жүрүшкө барат. Бул жерде Ирандын оюнчулары калтырып кетти дагы арты көздедикче эмне үчүн ышкырык чаңырды, себеби тийиштүү убакытына санап баштаган, бирок топту калтырып кеткенден кийин экинчи оюнчу келип ал тийиштүү секунданын ичинде топту тээп чыгара алган эмес. Дагы эми карама каршы тарапына топту дароо алды. Бир азына баштаганда топту эртерээк эле кыймылдатып койсолар, анда абал өзүнүн ылдаганча оңдугуна дагы чылат. Арты көздөй Афганистан оюнчулары караңыздар, алар ирандыктар сыяктуу салкынганда ойун өткөрөбүз деп атат, бирок эмнегедир пастты берүүдө кечигип калып атат. Ирандын оюнчулары ушул топту тартып алууга чоосо топко болгон талашта ишенимдүү оюн жүргүзө ала турган оюнчулар. 1 мүнөт 9 секунд убакыт калган учурда 5-чи фол Ирандын оюнчулары тарабынан жасалды. Мындан ары эми 6-чы фолду жасоодо абайлаш керек, бирок 1 мүнөт 9 гана секунд убакыт, андыктан ирандыктар үчүн эми 5-чи фолду жасап койду эле анчейин кооптуу болуп чыкпады көрүнөт. Бирок байкайлы жакынкы бурчту көздөй сокку жолдогон. Бул жерде пас ашырууга Умид Канбари эч кимди тапкан эмес. Умид Канбари жана Иран баштагыдай эле оюнчулар шашпайт, бирок пасты эрте чыгарат. Эрте чыгарбаса дал ушундай кагылышуулар дагы күтөт. Топту кармаган жок, караңыздар, бардыгы ишенимдүү түрдө жана алышкы бурчту көздөй кайрадан узатылган пас Амир Хусейн Денханиден орун алган. Бул 19 жашка чейинки футзалчылар арасындагы Борбор Азия чемпиондугу жана биз сиздер менен 19 февралга чейин дал ушул турнир кошулот. Дагы анын соңунда Борбор Азиянын 19 жашка чейинки чемпиону ким экени аныкталат. Ал эми бул турнирде жалпы 5 өлкө катышып жатканын эсиңизге салып өтөйүн. Алар Иран, Афганистан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан. Бүгүн кечки саат 17:00 дагы бир беттеш орун алат дегичи. Азыр Иран жүрүштү жана топту ушундай чимирлиткенге өтө чебер экен. Анткени топту баратып эле жок жерде мына жөн гана ыргытып, жолсу чимирлитип дарбазаны көздөй ыргытып аталы. Эми ушул Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан беттеши 17:00 өтөт деп айтканмын. Ошол беттешти бирге көргө чакырамын, себеби булардын бардыгы эми алдыңкы күндөрү Кыргызстандын 19 жашка чейинки улуттук курама командасы менен дагы өз оюндарын өткөрөт. Афганистан алдыга узатылган пас, экинчи кабаттан топ токтотулду жана дарбазачы бүгүн айрым учурларда керекке жарай албады. Афганистандын дарбазачысы дегиче биринчи тайм 6-2 эсебинде жыйынтыкты алды. Ардактуу мекендештер, Иран өзүнүн мыктылыгын биринчи таймда көрсөттү. Ал эми экинчи таймда Афганистандын мына көрөрмандары барган сайын көйүп жандуу колдоону дагы көрсөтүп баратат. Андыктан экинчи тайм мындан дагы кызык болот. Иран жана Афганистан командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймы старт алды жана экинчи таймдын алгачкы мына көз ирмемдеринде командалар кайрадан бири-биринин дарбазасын көздөй
чоң бир чабуулду баштады. Албетте командалык жүрүштөр бир топ өзгөрүлгөнүн өзүңүздөр дагы байкап турасыздар. Андыктан биз толугу менен байкай туралы кандай өзгөрүүлөр пайда болот. Дегиче Ирандын оюнчулары жүрүштү. Сол канатка жана жакынкы бурчтук көзөй жолдонгон сокко жыйынтыгы Амир Хасен Дехани бул ирет дагы ошол экинчи таймдын башында өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтөт. Биринчи таймдагы эң алгачкы голду жолсо дал ушул КАФА турнириндеги алгачкы голду дал ушул оюнчу жаратты жана анын ысымдары эми тарых барактарында кала берет. Менимче кийинки ушул эл аралык турнирлерде дагы бул оюнчунун эгерде ушул ысымын эстеп кала турган болсок, анда дал ушул биздин Бишкек шаарында өткөн турнирдеги алгачкы голдун автору болгон деп дагы эстеп калабыз. Азыр Иран жана алардын оюнчулары мына шашпай оюнду өткөрөт. Андан ары караңыздар, ачык турган оюнчуга пас берген, бирок ал топту кабыл алып ойлонгуча анын жолу толугу менен жабылып калган эми. Бирок ошол эле учурда Афганистандын оюнчулары деле жарытылуу бир оюнду жүргүзүп кете алган жок. Афганистан жүрүштө арткы бөлтөн толук көзөмөл менен жана куйөрмандар мына биринчи таймдан кийин эсеп 6-2 болгон дагы азыр бир аз өзлөрүн салкынгандыгы гана тутуп баштагы таймда ашып кирген жок. Бардыгы жөн гана салкынгандыгы гана оюндарды дагы өткөрүп жатышат. Афганистан эмнени көрсөтөт байкайлы. Сокко жолдойбу, чыгарылган пас жана биз абалды толугу менен көрөлү. Афганистан жүрүштө арткы бөлүктөн Ирандын оюнчулары тартып алды. 3-2. Бул абалда кандай жыйынтык болот? Жазгыр өтүүгө ашыккан, бирок жыйынтык өзү алданып калды. Эми 3-1. Афганистан оюнчуларынын пасы жана гол. Эсеп 6-3 жана Афганистан мыкты каршы чабуулга барды дагы алар өз оюнун ийгиликтүү жыйынтыктап койду. Караңыздар кандай мыкты жүрүш, кандай мыкты командалык оюн жана алардын жүрүшүн биз толугу менен байкап дагы туралы. Демек, бул 8-чи номурдагы Милад Барахой өзүнүн эсебине бул голду жазды. Көрөбүз, Афганистандагы оюнчулары дал ушундай каршы чабуулга ойногон ашыгуулары абзел. Ирандыктар болсо, аларды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир көзүрмемде абалдын бардыгын өзгөртүп кетүүсү ыктымал. Буга чейин командалар канча пастан кийин сокку жолдоп көрөт деп эсептеп көргөндө алгач афганистандыктар гол киргизген, андан кийин ирандыктардыкын эсептегенде алар дагы дароо гол киргизип койгондуктан азыр эсептөө дагы мына бир аз орго туртат. Андыктан бул жүрүштөн кийин эсептелди. Анткени алгачкы мына көзүрмемдерден баштап эсептөө да калдык. Афганистан оюнчусу эртерээк туруп мына чабуулга барыш керек дегиче азыр дал ошол кызыл түстөгү Афганистандын оюнчулары топко көзөмөлдү жүргүзүүдө. Сол канат менен жана күйөрмандардын колдоосунан кийинки жүрүштү байкайлы. Канча дагы ар бири өзүн мыктылап көрсөтүүгө дагы ашыгып турушат. Байкайлы жана абал кандай нукка өзгөрөт толугу менен байкап туралы. Азыр мынтип өзү жазгыр өтүүгө кайрадан 3-чү номурдагы Бахман Горгеч ашыккан, бирок анын жүрүшү дагы толугу менен ашыккан эмес. Көрөлү, аркы бөлтөн Афганистан оюнчулары көзөмөлдө, ирандыктар тескерисинче ошол 6 гол киргизгенден кийин биринчи таймдан кийин алар топту тартып алып каршы чабуулга барууда. Ал эми Афганистан болсо тескерисинче көзөмөлдү жүргүзүп экинчи таймда мына өз колуна алууга дагы
ашыгып тургандагы байкодостар. Сол канат менен болгон жүрүш, дагы бир пас жана жыйынтыгы тамай эмес сокку менен коштолду. Ушул жерден ирандыктардын пасын эсептеп көрөбүз. Андан кийин болсо афгандардын дагы ошол пасын эсептейбиз. Биринчи пас кетти. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, ой, кандай кооз жазгырып өттү. Алтынчы пас жана жетинчи паска жетпей сокку. Жолдонду. Алдын көздө узун чарылган пас. Бир пас дагы болгон жок. Дароо дарбазач алдын көздө чыгарып берди. Ал оң жыйынтык алып келген жок. Ал эми 8-чи номурдагы Милат Парахой. Кандай жазгырган өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр. Азыркы арадан дал ошол Милат пас берген, бирок командалашы бул ирет дагы аны алда өтөт деп ойлогон болушу керек. Афгандар жүрүштү. Жакынкы бурчка оң бут менен дароо эле сокку жолдогон. Балким сол бут менен чимирилтип көрсө болмок дегичи. Топ бурчтан чыгарып берүү. Жок, каптал сызыгынан демек топталан таштап кеткен. Жана афгандыктардын соккусу алыстан дагы бир кубаттуу сокку. Жыйынтыгы дагы бир рет бурчтан чыгарып берүү. Орун алат. Кайрадан кайталанышы ыктымал. Бул ирет эми ирандыктардын капитаны абалды көзөмөлгө алды дагы арттан ашыкпай өз оюндарын жүргүзөт. Биринчи пас, экинчи пас, үчүнчү пас, 4, 5, 6, 7 жана буга чейин 7 пастан кийин сокку жолдосо, азыр 7 пастан кийин мынтип Афганистандын оюнчулары тескерисинче топту тартып алууга дагы үлгүрдү. Байкайлы арткы бөлүктөн болгон көзөмөл жана командалар өз оюнун кандай жүргүзөрүн дагы байкайлы. Сол канат менен ошол эле 8-чи номурдагы Милат Парахой. Ал топту алгандан кийин өзү жазгырып кирип барууга дагы ашыгып турган учур. Ал эми Афганистан бардыгы абалган, бардыгы дал ушул ирандыктарды фаворит дегенде карабай 3 гол киргизүүгө жетишти. Демек Афганистанды дагы бул турнирдеги мына мыктылардын катарына кошуш керек. Айтор канча дагы афганистандыктар бул турнирдин алкагында жок эле дегенде бир жеңишке жетүүгө кудурети, дарамети жете турган дагы көрүнөстөр. Андан сырткары оюнчулар чоң футбол эмес, футзалдын оюнун дагы жүргүзүп жатат. Жана Иранга каршы өзлөрүн алдыганча салкын кандуу сезип, эч кандай жаңылышкан жок. Тескерисинче бардыгы ишенимдүү сокку жолдонобу? Жок, өзү менен өзү алданып калды. Бул жерде 9-чы номурдагы Абуль Башир Ахмади. Түз эле кирип барып сокку жолдоп коюш керек болчу. Андан башка абал күтүлгөн эмес. Азыр болсо 2 оюнчу мына жатат жана экөө тең туруп оюнду улантуусу зарыл. Азыр Афганистандын оюнчуларында мына чоң бир дымак бар. Өзүңүздөр билгендей, Афганистанда ушул элдер оңой нерсе менен чочулабайт. Жана биз байкайлы дагы бир сокку жыйынтыгы. Ирандыктар өз дарбазасынан топту оюнга кошот. Жаңылышты. Соран Балканех жана Балканехтин эми арттан кайрадан коргоноо басымын жасашы абзел көрөлү. Туруп оюнду улантабы? Ооба, турбагандан башка арга жок. Афганистан эсеп саны боюнча артта жана жаңылышты. Ошол эле учурда 10-чу номурда оюнчусун токтоткон жок болчу. Гол. Эсеп 7-3. Ирандын
oyuncusu Erfan Muhammadpur toptu tартып aldı. Andan ары өзү сүйлөп бар. Дагы алышкы бурчту көздөй кубаттуу сокку менен эсеп сандарын 7-3-кө дагы өзгөрттү. Байкайбыз, бүгүн Ирандын oyuncuları эч кандай кыйналган жок, бардыгын жеңил гана ойноп атат. Балким күчтүн бардыгын кийинки оюндарга сактап жаткан болушу ыктымал. Алдыга чыгарабы. Жакын жүрүш жана ар бир oyunчунун сүрөнгө алган колдоочулары бар. Эки жактан байма-бай колдоону көрсөтөт. Биз болсо байкайбыз, алдыга узун чыгарылган пас, жыйынтыгы. Oyun кандай уланат дегенбиз. Менимче бул жерде мына ушул Ирандын дагы, Афганистандын дагы мына көрөрмандарынын көбү дал ошол элчиликтерде иштегендер болушу ыктымал. Эки өлкөнүн жана азыр кыймылдап бара жатканда мына чыканак менен уркеттеген. Азыр канча дагы байкайбыз, айтор эмоциялары соңку көз ирмемдерде чыңалып барат. Бул канча дагы Борбор Азиянын чемпиондуктарын аныктаган беттеш. Андан сырткары Перс булуңунда жайгашкан өлкөлөрдүн ортосундагы дерби. Бул жерде бардыгы соңку мүнөттөргө чейин эми чабуулдар менен дагы кошулот. Үчүнчү ирет дал ошол бир точкадан азыр пас узатылды. Бул ирет командалык жүрүшкө алыстан жолдонгон сокку, жыйынтыгы артынан ооба түртүп койду чыканак менен. Аны калыс толугу менен байкап көрүп дагы турган болчу. Байкайлы Афганистандын oyuncuları бир аз мына агрессивдүүрөөк оюндарды өткөрүүгө умтулат. Бул жерде эч кандай фол жок. Чындыгында өзү тайпына кулап калды жана жакшы жүрүш дегиче топ чыгып кетти. Чийимден канча дагы жана байкайбыз кайрадан ирандыктар жүрүштө арткы бөлүктөн топту көзөмөлгө алды. Жакын пастар менен оң канатка сатылган пас. Жана жеке алда өтүүгө эки oyuncu басым жасады. Бирок жыйынтыгында Ирандын oyuncuları фол жасоо менен топ тартып алган экен. Фолдордун саны 1-2. Фолдордун саны oyuncu Афганистан алдыда жана экинчи таймдын 10 мүнөтү артта калды. Демек калган 10 мүнөттүктө эми командалар ийгиликтүү өз оюндарын өткөрүүгө дагы ашыгат. Байкайлы мына Иранда азыр жалаң көлөмдүү oyuncular чыкты. Бул эмнеден кабар берет? Бул Ирандын oyuncuları эми эгерде афганистандыктар агрессивдүү оюнду өткөрсө, аларга өзлөрүндөй мына оюнду сунуштоого дагы даяр экенинен кабар берет. Ошол эле учурда дарбазачысы дагы алмашты. 12 номурдагы Али Абд Мабоуди оюнга чыкты Иранда. Бул жерде болсо афгандыктар арткы бөлүктөн кирип барууга ашыгууда. Эмнегедир экинчи таймдын өтө ишенимдүү баштаган. Бирок анын жүрүшүндө команда тескерисинче олтуруп калды. Командалар бири-бирине чоң бир
жүрүшкө барган жок. Болгону ашыкпаган. Командалык оюнга дагы басымын жасоодо. Ал кандай жыйынтык берет албетте. Байкайбыз, бул нерсе ирандыктар үчүн пайдалуу болушу ыктымал, себеби убакыттын өтүүсү аларга өзүнүн оң жыйынтыгын сөзсүз түрдө дагы тийгизет. Азыр алда өтүүгө ашыккан, бирок ал оң жыйынтык берген жок. Жана мына топ эми гана таланташты өтө. Ушул жерде кайрадан Ирандын биринчи номурдагы дарбазачысы Амир Хосейн Сабаухи оюнга кошулду. Анын колун дарыгердин жардамы көрсөтүлдү болушу керек. Байкайбыз. Арттан эч кандай фолго аталган эмес. Оюн уланат жана сокко эми ушул жерден дарыгер келип азыр барын караш керек. Демек 8-чи номурдагы капитаны Ажмаль Вализада жана Ажмаль Вализада азыр мына ордуна турду дагы оюнду уланта ала турганын жар салып өттүм. Байкайбыз, Ирандын оюнчуларында чарчоонун белгиси жок. Ал эми тескерисинче Афганистан оюнчулары баштаганда мына бир аз отуруп калды. Алар көбүрөөк алдашууга басым жасап атат. Ал оң жыйынтык берген жок. Жана жок, Ирандын оюнчуларында топ. Эми алар кандай жүрүш менен кубандырат? Байкайбыз, эң негизгиси дал ушул ыргакты жогорулаткан жок Иран оюнчулары. Алар тескерисинче барган сайын оюндун темпин жайлатып, Афганистандын оюнчуларынын салкын кандуу оюн өткөрүүсүнө дагы салымын кошууда болбосо, алар менен мына өтө тез оюнду өткөрүп деле керек жок экенин жакшы түшүнгөнүп калды. Айтор эң негизгиси Афганистандын бул беттеште мына 3 гол киргизип, андан ары дагы тийиштүү эпизоддордо өзлөрүнүн ийгиликтүү оюндарын көрсөтүп жатканында. Сол канат менен Афганистан жүрүштө эмне орун алат? Тегиче жок, топ эми талан таштап кетти жана афгандыктар эмнени ойлоп табат? Алдыга кеткен жок, бардыгын арттан кысым көрсөттү. Ушул жерден артыбызга кайткан жок тескерисинче. Жана жыйынтыгында топту тартып алды. Жана алардын пастарын эми эсептеп көрөлү. Мына биринчи пас, албетте экинчи, үчүнчү пас жана төртүнчүсү менен гол киргизип койгон мыкты мүмкүнчүлүк бар болчу. Болгону бул жерде азыр топту согончок менен дарбазага жолдойм деген Мухаммад Али Мумтаз жаңылышып калды. Мухаммад Али Мумтаз жана Иран салкын кандуу гана түрдө арттан өзлөрүнүн топ колгон көзөмөлүн көрсөтүүдө. Биз болсо абалды толугу менен байкап дагы туралы. Алдыга чыгарылган пас. Дагы бир пас, жыйынтыгы ал артта. Афганистандыктар гол өтсүн, бирок биз эң негизгиси өзүбүздүн салкын бойдон салкын кандуу кармашыбыз керек деген
көрсөтмө менен чыккан. Бул таптакыр түшүнүксүз, бирок оюнчулар мына караңыздар бардын киргиле шашпагыла деген дагы оюнду өткөрөт. Фол катталды. Демек дал ушул фол менен фолдордун саны 2-2 болуп теңелет. Жана 2 оюнчу турат. Сокко жолдоп коюусу дагы ыктымал, балким пас берүүсү дагы мүмкүн дегиче. Жолдонгон сокку бар. Пас чыгарып берүүгө деле сокко жолдоого деле мыкты мүмкүнчүлүк болчу, бирок аралык алыс болчу сокко жолдоого. Канча дагы ирандыктардын эми жооптук жүрүшүн көрөбүз. Салдын көздөй бийикке көкөлөтө көтөрүп берген топ жана арткы бөлүктөн Афганистан эсеп жагынан артта, бирок экинчи таймда алар топко ээлик кылуу боюнча, топко көзөмөл кылуу боюнча мыктылыгын көрсөтүүдө. Алыстан жолдонгон сокку, топту колдон чыгарган жок Амир Хусейн Сабоухи. Тарабасы алып кармады, дагы бир гол. Эсеп 8-3. Баш менен өтө мыкты жолдоду дарбазаны көздөй. Жана менимче бир мыкты пас, бардык абалды дагы мына чечип кеткенин. Байкайлы, канча дагы жүрүш уланат. Мындан ары оюнчуга жардам тийгизилгенден кийин жана гол киргизүү менен бирге мына жаракат алып калды. Өңдөн мына баш менен өтө ишеним жолдогон жана кайталоодон улам байкасаңыздар болот. Жана мына кайталоону азыр байкасаңыздар болот. Гол киргизген топту кармап пас чыгарып башы менен дарбазага жолдогондон кийин Афганистандын дарбазачысы мына кол менен бетине сокку жолдоп койгон же байкабай тартып алганбы айтор түшүнүксүз. Мына караңыздар, бетке сокку же андан ары кулап калган экен. Канча дагы Амир Хусейн Дехканиге амандык, ден соолук каалайбыз дагы. Биз мындан аркы жүрүштү дагы улантып көрөбүз. Эң негизгиси азыр мына дарыгерлер жардам көрсөтүүгө алып чыгып кетти. Ооргулап калды. Кийинки оюндарда Афганистандын дарбазачысы Али Ахмад Мохсенини көрбөй калышыбыз дагы мүмкүн. Себеби ал бул жактан ушул оюндан кийин сөзсүз түрдө бул эпизодко тийиштүү баа берилет. Калыстар байкабай калганы менен Иран жүрүштү. Жана Азамат топту азыр сактап чыгып кете алды. Жана сол канат менен жекеме-жеке мына алдашууга чакырган жана жыйынтыгы алыстан жолдонгон дагы бир кубаттуу сокку. Биз болсо абалды көрөлү. Пас артты көздөй калтырылды. Жана алдыга чыгарылган пас деле туп-туура экинчи дарбазада турган оюнчунун колуна барган. Азыр 4-2. Ошол эле учурда Афганистан оюнчулары каршы чабуулга чыгып кетүүгө жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Алар ал нерсени ишке ашырган жок. Жакын пасташуулар менен
Көрөлүм. Арттан жакын пастар менен жана бул пас кандай жыйынтык берет? Албетте ирандыктардын ишенимдүү көзөмөлү. Уланууда топту өзүнөн алдаган чалысты көздөй. Калтырып алган Амир Хамзех Седик Задех. Арты өзөй кайтты. Жана жакшы пас, жыйынтыкташ керек болчу абалды. Жана Ирандын оюнчусу азыр бутун кармап жатат. Басып алды, эмне болду? Эми көрөлүм. Жана ушул жерден улантып көрөлү. Эң негизгиси менимче оюнчу туруп деле оюнду улантылат. Болгону азыр мындан ары афганистандык оюнчуларды бир аз мына салкынганда ойноого дагы чакырган көрсөтмө болуш керек эле. Азыр Амир Хусейн Сабоухи дарбазаны таштап кетти. Ага ордуна 12 номурдагы Аляб Мабауди оюнга кошулду. Афганистан болсо оң канат менен жүрүшүн улантат. Жана мына топту эч кайда алыска кетирген жок Милат Бараховый. Баштагыдай эле көзөмөлдү жүргүзүп, өзү жалгыз жазгыр өтүүгө бардыгын ашыгууда. Жана дал ушул 19 жашка чейинки оюнчулардын арасындагы эң бир көп алдашууга барган, эң бир топто көпкө кармаган оюнчу ушул 8 номурдагы Иран оюнчусу экенин байкадыңыздар. Азыр бирок уга карабастан керемет пас бергендейче кандай кооз гол, күтүлбөгөн жерден эсеп сандары өзгөрдү. Эсеп 9-3 жана кубаттуу сокку менен ирандыктар кайрадан алдын көздөй чыга алды. Бул абалда бардыгы ишенимдүү түрдө мына жолдоо менен дагы абалды өзгөрткөн болчу. Азыр арткы бөлүктөн Афганистан кайрадан жүрүшкө барууда. Жана байкайбыз демек Афганистан оюнчуларында бул жерде талашта топ. Сокко жолдой алабы. Азыр эң негизгиси көзөмөл жүргүзүп кетип умтултат. Арты көзө кайтарып койсо деле болот. Алдыга кирип баргандан азыр менимче негиз жок болсо керек. Жана Сайдуллох Жафори узаткан пас, андан ары дагы бир сокку. Жыйынтыгы коргоочулардан ары өткөн жок дагы. Койду арткы бөлүктөн кирип барып дагы бир сокку жолдоп көрдүм. 3 номурдагы Бахман Горгеч бүгүн активдүүлүгүн акырына чейин көрсөтө алабы байкайбыз. Айтор дал ушул Афганистанда 3 номурдагы оюнчу оюнду көбүрөөк көзүнө алууда, лидерликте. Жана ал алгачкы голдун дагы автор атыкты Афганистандын оюнчуларынын катарынан. Дагы бир жолдонгон сокку, жыйынтыгы бийиктик өзү көкөлөп кетти.
Айтор Умит Ганбари. Умит Ганбари. Бир аз ачык калган абалды байка, дагы сокку жолдоп көргөн. Бирок сокку жолдо болсо дагы болбой турган абалдар өтө арбын болууда. Калсы бурчка узатылган пас. Жана азыр Ирандын оюнчусу 1 минут 15 секунд убакыт калган учурда азыр бетин кармап жатат. Буга чейин бирөөсүн көтөрүп алып чыгып кетти. Азыр болсо дагы бирөөсү мынтип эми бетин кармап жерде жатканын дагы көрөбүз. Demek oyun уланууда. Сол канат аркылуу оң канатка чыгарды. Алыстан жолдонгон сокку. Афганистан оюнчуларына бардыгын бийигирээк чыгып ойного дагы чакыруу өттү. Жаңылышты жолдонгон сокку. Бул ирет эми дарбазачы өз ордунда болуп чыкты. Аль-Ахмад Мохсени. Болбосо 10 номурдагы Эрфан Мухаммадпур жакшы кирип барган эле. Оң канат менен дагы бир сокку, жыйынтыгы гол. Амир Хамзех, Седик Газдех. Дал ушул оюнчу топту кабыл алдагы андан ары кубаттуу сокку менен Афганистандын дарбазасына дагы бир гол жолдоо менен эсептер 10-3 айланды. Биз болсо байкайбыз. Жарым минут убакыт калган учур жана Афганистандын оюнчулары убакыт аз калган сайын эми жеңилдик деген ойдо калды окшойт. Айтор дарбазага басым жасаган жок. Ким топту албасын аны кабыл алат дагы өзү. Алдашы өтө өзү. Гол киргизүүгө дагы басым жасоодо. Вакыттар барган сайын саналуу гана мүнөттөр, секундалар калууда. 7 секунда, 7,5 секунда вакыт. Жана вакыт соңуна келди ардактуу мекендештер. Иран демек көпчүлүк күткөндөй эле мына эң алгачкы турда 10-10 эсебинде жеңишке жетип олтурат. Ал эми Афганистандын оюнчулары бул беттеште өзүн мыктылап көрсөттү. Эң негизгиси Афганистандын оюнчуларынын келип катышуусу бул жерде чоң жеңиш экенин мына күйөрмандардын эмоцияларынан дагы өзүңүздөр угуп жатат болушуңуздар керек. Жалпыңыздар менен кийинки мына беттештерден амандашканга чейин деп коштошобуз. Кыргыз спорттуу телеканалынын эмгек жамааты кызматыңыздарда болдук.